Арван районунун аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө бир айдан бери оор абалда жаткан Үркөрбек Эркебаев болгону 27 жашта. Көрүү мүмкүнчүлүгү дагы жабыркап көз айсиздер мектебинен билим алган. 2016-жылы боордун цирроз дартына чалдыгып, оорунун кооптуу экенин сезген эмес. Гепатит өтүшүп, илдеттин белгиси толук курчуган соң Бишкек Ош шаарында тынымсыз дарыланып келет. Акыркы мезгилдерде кан токтобой, зара чыгаруу дагы оорлошууда. Өмүрдөн үмүт тилеген Үркөрбек мүмкүнчүлүгү бар жарандардан каржылык колдоо сурайт. Мурдакысында 3 жарылган болсо, мунусунда 5 тамыры жарылып кетти да, ошону тиктирип азыр жатам. Бирок уже кичине бир тамактанып же суу ичип неме кылса, уже ишип чоңоюп сиңире албай атат. Мусулман, жалпы мусулман элибиз, сиздерден суранам, мага жардам бериңиздер. Азыркы абалым өтө оор. Өлкөнүн ооруканаларында дартты симптоматикалык дарылоого гана мүмкүнчүлүк бар. Жандандыруу бөлүмүндө плазма коюлуп, каны тазаланууда. Өнөкөт дарттын акыркы тепкичи болгондуктан боорду алмаштыруу керек. Бул оор медициналык процесс Индия өлкөсүндө жасалат. Дарыгерлер организм калыбына келүү үчүн Үркөрбектин боорун аз убакыттын ичинде жаңылоого муктаж экендигин белгилеген. Бирок бул эми биздики симптоматический лечение дегенге кирет. Ошо кан кетсе токтотуп, сибиген чыгарып, ошолор эмеге. А так бул основной немеси боюнча целенаправленный лечениясы буга эми уже немеге келип калган, декомпенсация болуп аткан үчүн желательно пересадки печени жасаш керек. Пересадки печени эми көбүрөөк биздин эмеде эмес, ошо чет өлкөлөрдө жасалат. Үркөрбек 4 бир тууган, айрым ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай түрдүү аракеттер менен алектенип келет. Атасы баласынын жакшы болуп кетиши үчүн барбаган ооруканасы, ичирбеген дарысы калбаган. Индия өлкөсүндөгү боорунун алмашуусуна болжолдуу $35,000 керектелеринен улам бул каражатка чама-чаркы жетпей жатканын айтат. Эми доктурлар айтат, ушу только пересадка печень деп, Индияга деп, ошого анча акча керек болот экен көбүрөөк. Бизде андай каражат жок. Ошо жоктугуна байланыштуу ушу эл журттан суранабыз, ушу бир аз жардам берип коюшудан. Балаңыздын өмүрү үчүн, Баламдын өмүрү үчүн эми Кудайым эми жаш. Кайрымдуу жүрөк картайбайт. Үркөрбектин ден соолугуна кайдыгер карабаган жарандар Элсом номери аркылуу каржылык колдоо көрсөтсө болот. Элсом номери 0559 61 51 41 0705 94 88 95. Абдумалик Базарбаев, Элемин Акбаев, Ош ТВ.